Саламатсыздарбы? Парламентаризм сабактары көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышын баштайбыз. Бул аптада Коомдук телерадио корпорациясынын байкоочу кеңешинин 5 жылдык мөөнөтү аяктап жогорку кеңештин алдында отчет берди. Мына биз бүгүн КТРК чыны менен эле Коомдук телерадио корпорацияга айлана алдыбы деген суроонун айланасында сүйлөшөбүз. Студиябыздын коноктору байкоочу кеңештин төрайымы Жылдыз Бакашева жана КТРКнын башкы директору Илим Карипбеков. Кош келдиңиздер. Адегенде адаттагыдай эле жогорку кеңештин жыйындар залынан алынган кыскача тасмабыз бар, көрүп алсак. Техникалык, финансылык жана башка жетишкендиктер бул байкоочу кеңештин ийгилиги эмес, бул Карипбековдун жеке менеджер катары ийгилиги да. Ал жагынан мен ушул мыйзамдын автору катары 5 коот элем. А байкоочу кеңештин мүчөлөрүнө баарыңарга 2. Парламент жөнүндө мен канча карасам да бир дагы мыйзамдарды, жакшы мыйзамдарды кабыл алып атат, ошо экономикага жарашыктуу, ошо Евразияске жарашыктуу, ошо биздин мамлекетибизге керектүү мыйзамдарды кабыл алганда мындай көрсөтпөй атасыңар да. Билбейм эмне себептен. Мен ойлойм, Илим Карипбеков мырза деле өзү мындай сынды жакшы көргөн, сын менен иштей алган жигиттердин бири депчи. Ошондуктан силер жанатан бери мындай болуп аткан иштерди аябай мактап атасыңар да. Силер кемчилигин кошо айтышыңар керек да. КТРК коомдук канал катары аракеттери бар. Алга жылуулар дагы бар. Мындай реформалар бар, чарбалык иштөө өнүгүүлөр бар. Жаңы технология менен иштөө жагынан Илим Карипбеков да мындай бул жагынан жаман деп айтууга болбойт. Бирок курч журналистика КТРде жок азыр. Мурда телевидение иштеп, мыкты журналист катары Кыргызстанга төбө өзгөргөн балдар кыздарыбыз дагы катуу сын пикирлерин айтып атат. Бирок ошо сын пикирлерине жараша эми ошону кантип оңдой истегенге келгенде унчукпай кетип калып атышат. Оңдоп койбойлу андай болсо. Бул жерге айткан сынга жараша оңдой истеген, артында кандай иш кылсак бул оңолот деген маселе турат да. Сындап коюш жеңил баары ал жагынан Кыргызстанда менимче сындоо жагынан баары сайдыс биз. Жылдыз айым, сиздердин мына айрыкча байкоочу кеңештин отчетуна абдан көңүл буруп, анан кийин сынды дагы абдан көп уктуңуздар. Негизи ушул чын эле КТРК коомдук теле берүүгө айлана алдыбы? Сиздер ошого жеткире алдыңыздарбы деген суроо берилди. Буга эмне деп жооп бердиңиз? Биз мындай толук кандуу айта алабыз, ушу коомдук телерадио берүүнүн фундаменти коюлду, бекем коюлду деп. Эмне үчүн? Биринчиден мыйзам бар. Ошол мыйзамдын негизинде байкоочу кеңеш менеджментти шайлайт, анан бюджетин бекитет, редакциялык саясатын бекитип берет, генералдык директордун отчетун алат. Бул дагы болсо ушул кандайдыр бир деңгээлде коомдук каналдын түзүлүшүнө чоң бир мындай өбөлгө да. Анан бүгүнкү күндө ушул канчалык деңгээлде коомдук канал болду деген суроо албетте теле берүүнүн баардык тармагы бул коомубуздун күзгүсү. Коомдо кандай бир өзгөрүүлөр болсо, кандай чакырыктар бар болсо, ошол массалык маалымат каражаттарынын ичинен эң биринчи иретте теле берүү аркылуу берилет. Мына 2000 башкача суроону башкачараак берейинчи бир аз. 2005 жылы жанагы март окуясы, 2010 жылы апрель окуясына чейин ушул коомдук телерадио корпорациясына абдан катуу сындар айтылган да. Бул жалаң эле бийликтин камчысын чабат, башка тараптарга бар, башка саясий күчтөргө сөз бербейт, коомчулуктун багыл пикирин эске албайт дегендей сындар айтылган да. Анан 2010 жылы мына ошону жоюш үчүн коомдук байкоочу кеңеш түзүлгөн, туурабы? 2012 жылы мыйзам кабыл алынган. Анан кийин ошол миссия аткарыла алдыбы? Азыркы учурда ошол азыркы КТРК 2005 жылдагы, 2010 жылдагы КТРКдан айырмалана алдыбы? Албетте, сөзсүз түрдө айырмалана алат. Бардык тарабынан айырмалана алды деп мен толук кандуу айта алам. Себеби 2005 жылдагы КТРК менен ал кезде КТРК эмес болчу, баягы корпорация эле. Азыркы мына коомдук канал материалдык техникалык базасы жагынан да, контенти жагынан дагы сөзсүз түрдө айырмасы бар. Алдыга жылуу бар. Албетте баягы көч бара түзүлөт дегенде коомдук каналда кээ бир учурда бейтараптык сакталбай калып атат. Кээ бир учурда ушул редакциялык саясатка мындай көз жаздымда калып атат. Биз аны байкоочу кеңештин ар бир заседаниесинде сөзсүз түрдө көтөрүп, ошо ар бир берүүгө анализ жүргүзүүгө аракет жасап, ошол сапаттуу контентти талап кылып жаттык.
Биздин байкоочу кеңештин чоң баягы миссиясы мыйзамда биз жана депутаттарга да айттык, ошо КТРК жөнүндөгү мыйзамда байкоочу кеңеш тууралуу ишмердиги тууралуу бөлүмүнө сөзсүз түрдө өзгөртүүлөрдү киргизүү керек. Байкоочу кеңештин ролун жогорулатуу керек деп эсептейбиз. Мына айрыкча ошол байкоочу кеңеш КТРКнын контентине аралаша албай атат. Ошого байланыштуу жанагы курт журналистика жок, ошого байланыштуу кээ бир учурда баягы телевизия өтпөй атат дегендей пикирлерди айтпадыңыздарбы? Мына Илим мырза, сиз айтсаңыз, азыркы учурда ошол КТРК чынын менен эле бейтараптуу курт журналистикага жетти деп эсептейсизби? Же сиздин өзүңүзгө мисалы ошол азыркы ишмердүүлүк, айрыкча ушул жанагы саясий, аналитикалык программаларды чагылдырууда мындай өзүңүзгө купулуңузга толуп жатабы? Сиз кантип ойлойсуз? Же кемчиликтер барбы? Жумуш болгон жерде кемчилик болбой койбойт. Кемчилик бар албетте. Кемчилик жок болсо анда биз бир тоталитардык өлкөдө жашап атабыз деп эсептесек болмок. Ошондуктан көрүп атасыздар, бүгүнкү күндө сын пикирлер жалаң гана байкоочу кеңеш тарабынан айтылган жок, коомубуздун бардык катмарларынан ар кандай келип чыгат. Бул абдан жакшы көрүнүш. Сын пикир болуп туруш керек. Демек бул биздин ачыктыгыбызды көрсөтүп атат, бизде демократия бар экенин көрсөтүп атат, бизде жакшы чоң жылыштар бар экенин көрсөтүп атат. Эми мен башка нерсесин айтып кетейин. Мынакей бизде КТРКны эле сын пикир деп сындап келип эле анан негизги ошоки жаңылыкка келип эле такалып калышат да. Мынакей жаңылыктарда мындай бир тараптуулук, ар тараптуулук жок депчи. Бул жерде бүгүнкү күндө мисалы бир дагы саясатчы айта албайт, мен КТРКга чыккан жоксуңар, мени таптакыр көрсөтүп койдуңуздар деп. Бул жерде көп сөздүн негизи түркүнү мындай да болот да. КТРКда мени аз көрсөтүп атасыңар, мен чыкпай калып атам, же болбосо мен азыраак чыктым, бийлик көбүрөөк чыкты деп атат да. Бирок негизи мындай да, ошоки жаңылыктар бул биринчисинен ушул жаңылыктар КТРКнын чыгарып аткан, КТРКнын ичинде чыгарып аткан контенттин 3%-на да жетпейт. 3%-на да жетпейт. 1000 киши КТРКда отуруп алып, биз коомдук теле берүү деген бул жөн гана жаңылыктар эмес. Коомдук теле берүү деген коомубуздагы болгон ар тараптуу, ар кандай катмардын баарына ошоки мүмкүнчүлүк түзүп берүү. Бизде мисалы таптакыр мисалы биз коомдук теле берүү дегенде этникалык азчылыктарды негедир айтпайбыз. Этникалык азчылыктарга коомдук теле берүү мүмкүнчүлүк бериш керек. Мына бизде ошоки боюнча программанын баары бар. Бизде маданият, тарых деген бар да. Бул 97% бизде контент бүгүн бир күндө 122 саат биз продукция чыгарсак, ошонун 97% ошоки башка телевидение, башка жалпыга маалымдоо каражаттары көтөрбөгөндү ошо биздин КТР көтөрүп келет. Ал эми 3% боюнча, 3% биздин коомубуз биринчи кезекте өтө саясатташтырылган. Бүт баары эле келип эле саясатка келип эле асылып калат. Саясат сүйлөгөн баары эле саясат, талкуулаган баары эле саясат. Мен ойлойм бүгүнкү күндө биздин КТРКнын эң жетишкендиги, биз КТРК айткан жокпуз, жок биз сонунбуз деп. Биз ошоки сын пикирдин бардыгын кабыл алып атабыз бүгүнкү күндө. Ошону оңдогонго аракет кылып атабыз. Эгерде социалдык тармактарда болобу, же болбосо парламентте болобу сын пикирлер айтылып, мен же тиги киши чыкпай калдык дей турган болсо, биз ошонун баарына мүмкүнчүлүк берип атабыз бүгүнкү күндө. Угуп атабыз, кабыл алып ошокин бергенге аракет кылып атабыз. Бирок биз башка нерсени билишибиз керек да. Бүгүнкү күндө жөн эле КТРКны коомдук ТВ деп койгону менен бул коомдук болуп калбайт. Ага деген көп шарттарды түзүш керек. Биз бүгүнкү күндө коомдук деген атыбыз болгону менен бул КТРКнын юридикалык жактан, финансылык жактан бул толук турпаты менен бул мамлекеттик. Бул мамлекеттик, жөн эле коомдук деген аты бар. Жана байкоочу кеңеш түзүлүп, байкоочу кеңешке 3 негизги функция берилген. Бул байкоочу КТРКнын башкы директорун шайлоо жана жумуштан кетирүү, бул негизги финансылык багытын аныктап берүү жана стратегиялык багытын аныктап берүү. Бүгүнкү күндө кайсы жерге барбай байкоочу кеңешти алып эле тепкилейт да, силер эмнеге чара көрбөйсүңөр, силер эмнеге тиги башкы директордун башын алып ыргытпайсыңар депчи. Мындай да бул кишилер отуруп, мисалы стратегияны карап чыгат, талкуулап ошерекени бекитип берет, негизги стратегиясын аныктап берет. Ал эми жана финансылык жактан көзөмөлдөй турган болсо, биз болсо толуктуу түрдө мамлекеттик органга көз карандыбыз. Биз ошереки финансыны ичин эч качан өзгөртө албайбыз. Мисалы формалдуу түрдө эле бекитип коюшат. Бүт баары ошерек менен чырмалышканда бүгүнкү күндө мына жогорку кеңеште дагы эмне үчүн биз мынакей жылыс кемемна дагы ошол маселени көтөрүп атат. Мен дагы айттым, айрым депутаттар дагы айтып атат. Биз айтып атпайбызбы? Биз мыйзамдын аткаруучусубуз. Мыйзамда кандай жазылып турса, биз ошерекени аткарып атабыз. Ошондуктан бүгүн биз жаныбыз ачыгандан айттык да, мыйзамды Илим мырза, мына сиз ошо байкоочу кеңеште иштедиңиз.
ген директор болгонуңузга мына 2 эле жыл болду, туурабы? Анан кийин бул негизи баягы сизден көп журналисттер, көп ошол байкоочу кеңештин ичиндеги коомдук адамдар, депутаттардын көбү бул реформаны күтүшкөн да. Бул коомдук телерадио корпорациясы чын менен эле жанагы мурдагыдай мына азыр деле алып атыпсыздар, 70% мамлекеттик бюджеттен каржы алып атыпсыздар. Биз ошол баягы байланган, жалаң бийликке байланган нерселердин баардыгын жоготуп, көз карандылыкты жоготуп, бир өз алдынча калыс, бейтараптуу, элдин купулуна толгон бир каналга айланабыз деген бир үмүт болгон да, сизге ишенич болгон. Илим Карипбеков реформа жасайт деп күткөн. Мисалы 2014-жылы сиз келгенде, бирок мына байкоочу кеңештин мүчөлөрүнүн бири Тынчтыкбек Чоротегин айтып атат, сизди тескерисинче антиреформатор болду депчи. Бул сиздин жанагы кылган иштериңиздерде кеп жок. Көптөгөн 6 канал ачылыптыр, ондогон программалар жасалыптыр. Бирок жанагы 3% жерден дайым 2005-жылы дагы, 2010-жылы дагы ошол жанагы 3%дык контент боюнча болуп атат. Саясатта ошол саясатты качан калыс берүүгө жетишесиздер? Мен башка нерсени айтып кетейин, мынакей башка жакка кетпей, ушу силердин мисалыңарды айтып кетейин. Мыйзамда кандай көрсөтүлгөн? Эми башканы айтпай коеюн. Мисалы, силердин мынакей передачаңар чыгып атпайбы? Ушул ушул көрсөтүүдө чыгып алып, керек болсо биздин КТРдин эфирден биздин КТРди сындайт да. Ушундай болду беле КТРКда мурун? Болгон эмес. Силерге бирөө бир сөз айтып атабы, же болбосо КТРКнын башкы директору айтып атабы, силерди чыгарбай коем деп. Антпейт. Мынакей силердин программада азырда көрсөтүүңөрдү берип атасыздар, ошол жерде бир тигил оппозициянын оюн же бул оппозицияны жаап атасыңарбы? Жапкан жоксуңар, баары чыгып атат да. Эми карап туруңуздар. Биз ошол эки мыйзам боюнча бизге мамлекеттик идеологияны, мамлекеттик маалыматты толугу менен эч өзгөртүүсүз чагылдыруу милдеттендирилген. Мен азыр ушу жогорку кеңештен мисалы сиздердин деле чалуулар болот да, сиздердин бөлүмдөн, мынакей сиздин бөлүмдөн айтат. Бизде мисалы мондай иш-чара болуп атат, ушул экини берип коюңуздарчы. Анан мисалы көп учурда айтат, моуну мындай кылып берип коюңуздарчы, мындай кылып берип коюңуздарчы. Эгерде ошондой кылып бербей коелучу, сиздер айтасыздар, ай, эмнеге мындай бербей атасыздар? Биз ушундай кылып сурандык элек го депчи. А мен ошондой кылып берүүгө милдеттүүмүн. Мен башкача кылып жогорку кеңешти бере албайм бүгүн. Ошол мыйзамда көрсөтүлгөн. Ушундай эле талап ошол мыйзам боюнча өкмөттө да турат. Ушундай эле талап ошол мыйзам боюнча президенттин аппаратында да турат. Мен сиздер кандай маалыматты берсеңиздер, мен ошондой берүүгө бүгүнкү күндө милдеттүүмүн. Мен аны өзгөртө албайм. Өзүмдүн ыктыярым боюнча. Мыйзам боюнча. Сиздер мыйзамды өзгөртүңүздөр. Мынакей парламент отурат, депутаттар өзгөртүңүздөр дагы. Айтыңыздар. КТРК парламентте болобу, өкмөттө болобу, президенттин иши болобу, көз карандысыз берсин деген норманы киргизгиле. Эч кимди укпасын деген норманы киргизип бербейсиздерби анда? Биз ошондой кылып берелик. Ошондуктан мисалы Тынчтыкбек Чоротегинди келтирип атасыз. Андан тышкары мисалы Сабыр Мукамбетов дегендер да бар, башкалар да бар. Алар дагы айтышат. Мына Жылдыз Кемеловна менен деле биз күнүгө тартышып, талашып эле келдик ушуга чейин. Жылдыз Кемеловна айтат, ай, моуну мындай кылып бергиле, мындай кылып бергиле деп ошентип эле келдик. Эми бул талаштан чындык жаралат да. Булардын табияты ошондой. Ошондуктан бул нормалдуу көрүнүш. Нормалдуу көрүнүш. Мынакей биз отуруп алып, урушпай, талашпай эле ошонун баарын ачык айтышып чыгарып атабыз го. Ошол эле коомдук телеканалдан чыгып атат го бүгүн эчтеке жашырылбай. Ошондуктан бул дагы жетишкен. Мына башкы директор негизи ошол мыйзамдагы нерсени эле аткарып атам, мен аткаруучумун деген баягы негизи ошол жүйө ошондой болуп атат да. Эмне үчүн байкоочу кеңеш мына 5 жыл бою ушул маселени көтөрүп, депутаттарга жеткирип, мына жыл сайын отчет бересиздер. Жыл сайын ушул маселени айтып, мындан 4 жыл, 3 жыл же болбосо 2 жыл мурда оңдоп алууга болбойт. Ушу бүгүнкү отчетто эле Элим мырза да айтты. 1,5 жыл мурда биз ошол өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду баардыгын карап чыгып парламентке бергенбиз. Бирок азырынча жылыш боло элек. Мен ойлойм, эми Кудай буйрса жаңы келген состав менен бирдикте менеджмент дагы бир жолу толуктап туруп, бүгүн өзгөчө ушул маселе өзгөчө көтөрүлдү. Мыйзамдык база эгерде так болсо, эгерде ошол жерде баардыгы баягы толугу менен жазылса, баардыгыбыз мыйзамды сыйлаган адам катары аткарууга тийишпиз. Мен ойлойм, ушул жаңы келген состав Кудай буйрса ушул мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө аракет кылат болуш керек. Биринчиден байкоочу кеңештин конституциялык укугу жоктугун азыр эле төрага да айтты. Аны биз депутаттар аркылуу баягы ишке ашырышыбыз керек. Анан 1,5 жыл мурдан бери жаткан парламенттеги биздин ошол толуктоолор мына бизге чоң тажрыйба болду.
Азыр эмнесинде баягы кемчилик бар, эмнесин дагы толукташ керек деген чоң суроолордун баардыгын биз жатка билебиз. Кудай буюрса, муну колубуздан келишинче эгерде дагы бир жарандык коом аркылуу муну дагы бир жолу толуктоо киргизсек, анан аягына чейин баягы чийки жерлердин баардыгын толуктап туруп парламентке алып келсек, балким ушул жылдын аягына чейин кирип калса деген үмүттөбүз. Андан сырткары кечиресиз, мен кошумча айтып кетейин ошол эки. Ал мыйзам долбоору бийликтин фракциясынын өкүлдөрүндө турган жок. Ошол бизди эң катуу сындаган партиянын өкүлүндө отурат. Ошо бизди күнүгө шыбаган, күнүгө жамандаган өкүлүндө ошол долбоор турат. Мен мынакей силердин мына ошо парламенттин көрсөтүүсүндө, ушул парламенттин имаратында отуруп алып, ушул телекөрсөтүүдөн айтып атам мынакей. Ошонун колунда турат. Биз расмий түрдө дагы мындай дагы жолугуп сурандык. Бергилечи, чыгарбайсыздар ошол эки мыйзам. Жана кемчиликтердин баарын киргизбейсиздерби? Бизге эрежелерди түзүп бербейсиздерби? Анан бергенден ошол экин актай албай калсак, анан айтпайсыздарбы деп. Мен башка ой келет да. Демек бул анда ошол бизди сындап аткан депутаттарга бул ыңгайлуу. Ошол эки өзгөртүүлөрдү киргизбестен кармап турганга, бизди дайыма сындаганга, бизди дайыма сокконго, шалпылдатып бул парламенттин аянтына алып келип катуу сүйлөгөнгө, демек ошол эки керек деген гана ой келет да. Мен дагы толуктап кетким келет. Мына Иманалиев мырза азыр эле айтты. Мына мен ошол мыйзамды бир нече өлкөлөрдүн мыйзамын анализдеп туруп, мына мен жазган, мен автормун деп. Мен ошол автор депутат мырзадан дагы суранып кетмекмин. Ал журналист, базалык билими да бар, журналистиканы да түшүнөт. Анан эмне үчүн ошол нерселерди көрө алган эмес убагында. Эгерде азыр бизден талап кылып атса, ал депутат катары эмне үчүн ушуга чейин мисалы үчүн бир кошумча алымчаларды киргизгенге болгон жок. Чын менен эле сиздердин отчетто белгиленгендей багыл ийгиликтери дагы көп болду. Бирок жанагы кемчиликтери жөнүндө сөз айтканда албетте жанагы кайра эле келип депутаттар ушул мыйзамды кабыл албайт деген сөзгө келип атпайбызбы? Бирок мисалы сиздер мына 5 жыл ичинде 6 жаңы канал кошупсуздар, көптөгөн передачаларды ачыпсыздар. Бирок ошол учурда мына журналист курч чын эле көз карандысыз болуш үчүн, эки жакты карап жалтактабаш үчүн бул финансылык жактан дагы мындай көз карандысыз болуш керек да. Сиздердин журналисттер Илим мырза азыркы учурда жакшы эмгек акы алып, эки жакты жалтактабай, жалаң эле бюджетти карабай мындай бир ээн эркин иштегенге ушул материалдык финансылык жактан жетише алды деп ойлойсузбу? Ошону камсыздап бере алдыңызбы башкы директор катары? Биринчи кезекте мен жоопту айтып бере алам. Бизде КТРКда бир дагы кызматкер жалтактабайт азыр. Бир дагы кызматкерибиз эч кимден коркпойт. Бүт барына шарттар түзүлүп берген. Буга мен далил катарын айтып келем. Ошол эле жанагы бул жерде да парламентте айтылбады, ошол онкология боюнча, ошол эле дарылар боюнча, дарылар жагында тармагында кандай деген чоң мафиялар бар билесиздер. Ошонун баарынан эч коркпостон эле булар иликтөөлөр, журналисттик иликтөөлөрдү кылып чыгарып атышпайбы? Жана ошол эле ош базардагы эт боюнча, эшектин эти боюнча баа дүрүккөндө да алардын аркасында да кандай чыныгынтер турду эле. Коркпостон эле чыгарып атышпайбы? Анын баарын иликтеп. Бирок алар көрүнбөйт да, баягы мен айтып атпаймынбы, саясий жагы келип эле басып кетет да. Ал эми акча каражаты жагынан айтып келе турган болсок, КТРКнын кызматкерлери бүгүн башка жалпыга малынуу каражаттарына караганда эң аз алган кызматкерлер. Эң аз алган кызматкерлер. Ошол эки кызматкерлеринден мен айланып кетейин. Бир 5000, 6000, 7000 сом алышат. Анан ошол жерде келип күндүр түндүр иштешет. Ошо маянасын көбөйтүп бергенге дагы аракет болдубу сизден? Бүт мен айтып атпаймынбы, бизде коомдук деген аты менен болгону менен ошол эки финансылык системасы бүт жана мамлекеттикиндей ошого чырмалган. Биз Минфинге көз карандыбыз, биз мамлекеттик органга көз карандыбыз. Мынакей былтыр 43 миллион секвестирлеп кесип салды. Араң чыктык да. Мынакей бул жылы биз суранганыбыз, биз акча кошуп бер деп суранган жокпуз азыр. Биз суранганыбыз ошол эки эле акчабызды бизге бөлүнгөн бюджеттеги акчабызды эле өз учурунда берип, ошону эле жөн койгулачы деп бул биринчиден сурап атабыз. Эми мисалы буга чейин дагы мисалы Байкоочу кеңешинин өкүлдөрү дагы айтып келет дайымачы, абоненттик төлөмгө өтсөк жакшы болот эле, көз карандысыз кылсак жакшы болот эле депчи. Албетте коомдук теле берүүдөн эгерде биз көз карандысыз таптакыр мамлекеттик органдардан баардыгынан көз карандысыз маалыматты талап кылсак, анда албетте буну да көз карандысыз кылып коюшубуз керек баардыгынан. А бизге эртең мисалы мамлекеттик орган жанагы Минфинге окшоп секвестирлеп кесип салса, отуруп калабыз да, сыз отуруп калып атпайсызбы? Кыймылдалбай калабыз да. Эртең
бизге ошол эки гонорарларын бере албай калып атпайсызбы? Бирок ошол экиге карабастан ушундай зор эмгекти кылып атат да. 120 саат контентти ким чыгарат бүгүнкү күндө? Ким чыгарат? Эч ким чыгара албайт бизде Кыргызстанда бирде курган. Ошол экени КТРКнын кызматкерлери чыгарып атат. Азыркы учурда КТРКнын кызматкерлери өздөрүнүн маянасына ыраазыбы? Албетте ыраазы эмес. Албетте ыраазы эмес. Албетте аздык кылат. Ошондуктан КТРКнын мен деген кызматкерлеринин баары башка жалпыга маалымдоо каражаттарына кетип калып атат. Кайсы жерде көбүрөөк акча төлөсө. Мисалы мына мен айтып кетпедимби? Ошол эле Азаттыкты дайыма мисал кылып келтирип турушат. Айтат, мынакей Азаттык курч кылат. Азаттык дегенде биринчиден Азаттык мамлекеттен көз карандысыз. Бюджети да көз карандысыз, өзлөрү да көз карандысыз. Маянасы да абдан жакшы. Анан ошол эки Азаттыктын кызматкерлери азыркы жетекчисине баш болуп, мурунку жетекчиси дагы, азыркы жетекчиси да ошол эки КТРКдан чыккан, ошол КТРКдан иштейт, тажрыйба алышат, үйрөнүшөт, акча алышат. Андан кийин башка жерлерге көчүп кетип калышат, жакшы акча төлөгөн жерлерге кетип калышат. Биз кармай албайбыз тилекке каршы. Ошондуктан КТРК бүгүнкү күндө жана орусча айтат го, кузница кадров деп. Биз кузница кадров болуп эле отурабыз. Анан алар кетет, биз жана жаңы окуп келгендерди, жаңы келгендерди үйрөтөбүз. Алардан жалынып, жалбарып, айланайын, чыдап кой, мынакей карьераң болот, келечегиң кең деп ошо менен алдап эле кармайбыз. Жанагы улуу муунда отургандар, булар энтузиасттар, булар КТРКны сүйгөндөр, булар КТРКсыз жашай албагандар да. Ошол экилер жолуна акча жетпей калса дагы, ошол эки акыркы акчасын чөнтөгүнөн чыгарып, ошол эки жол кереги кылып ошол жерге келишет КТРК. Мына ошол экилер ошо КТР дегенди кармап турат. Биз аягында туруп анан жанан шалпылдатып шыбайбыз, силер ичсиңер, анан кошсуңар дейбиз. Бирок ошол эки кайра зар болобуз да. Эмнегедир шыбайбыз дагы, эмнегедир ошол экинин эчтекесин бир сөзүн калтырбай, бир секундун калтырбай баарыбыз көрөбүз ошол экини, шыбаган тыбыны бүт баарыбыз көрөбүз дагы. Анан кайра эле ошол экиге чыкканга бүт баарыбыз зар болобуз да. Туугандар, мындай болуш керек да. Мен ошол эки эл журтка дагы кайрылып кеттим. Колдо бар алтындын баркы жок, биз барктабайбыз да ошол экини. Мен башка нерсе айтып кетет элем, мындай. Саясат КТРК биздин саясий майдан кандай болсо, так ошондой болот. Саясий майдан ыплас болсо, жаман болсо, ошол жерде терс көрүнүштөр болсо, КТРКнын жаңылыктарында дагы так гана ошондой көрүнүш болот. Качан бизде саясий майданда саясий маданияттуулук, саясий туруктуулук, жакшы саясат болсо, так ошондой болот. Эч айырмасы жок. Ошондуктан мен айтып кетмекчимин. Бирок тескерисинче ошол саясий жанагы аба району түзгөн, пайда кылган, ошону түзүүгө жардам берген дагы КТРК болот атпайбы? Ошол эле жанагы туруктуулук, ар нерсени жумшартуу. Эгер КТРК кечке чейин эле оппозицияны баягы сындап, аларды шыбап, бир жактуу аларга каршы жанагындай өнөктүк жүргүзө берсе, албетте саясий абалда курчуйт да, туурабы Илим мырза? Мына ушул абалдан чыгыш үчүн эмне кыласыз? Эми мына азыр чынында эле маяна акысы төмөн экен, бюджеттен каржыланып, сиздин баамыңызда дагы деле мындай коомдук телерадио корпорация деңгээлине жете албай атыппыз. Мына өзүңүздүн миссияңыз качан аяктайт деп ойлойсуз? Кантип ушул КТРКны коомдук телерадио корпорацияга качан жеткире, канча убакытта жеткире алам деп ойлойсуз да? Бул КТРКнын башкы директору минтип койсо эле коомдук болуп калбайт. КТРКнын башкы директорун 10 алмаштырганда деле анын турпаты өзгөрүп кетпейт. Себеп дегенде муну алмаштырыш үчүн КТРКнын башка нукка бөлүш үчүн, мисалы жана сын пикирлер азайыш үчүн, сын пикирлер токтобойт. Биз ошону түшүнүшүбүз керек да. Сын пикирлер азайышы мүмкүн, бирок токтобойт. Токтосо эле анда бир жери туура эмес деп эсептешибиз керек да. Ошондуктан мында эч качан күтпөшүбүз керек. Сын пикир болуп турганы жакшы. Биз ушул өлкөдө жашап аткандан кийин эч качан алып туруп BBC куруп коюу мүмкүн эмес. КТРК биздин коомубуз кандай өнүксө, ошо менен тең өнүгөт, бирге өнүгөт. Эч качан КТРК өзүнчө бир аралчадай болуп, таптакыр башкача болуп өзгөрүлүп калбайт. Ошону биз туура түшүнүшүбүз керек да. Мына коомубуздун пейили, коомубуздун ичинде болуп аткан процесстер кандай өзгөрүлсө ошондой болот. Бул күзгү. Туп-туура бул күзгү. Биз отуруп алып, ошол күзгүдөн өзүбүздүн жаман кебетебизди, кирибизди көрүп алып, анан ошол күзгүнү сындайбыз. Так ошондой болот да, көп учурдачы. Көп учурда ошондой болот. Мынакей ошол күзгү дайым эле түзбү же кыйшык деген дагы суроолор болуп атпайбы? Мына Жылдыз Бакашева мына сөзүбүздүн жыйынтыгында сиз айтып койсоңуз, чыны менен эле мындан кийин ушул коомдук байкоочу кеңештин кереги барбы? Азыркы шартта кереги барбы же бул мындан башкачараак
укук менен мындан кийин түзүлүшү керекпи? Биз артка кетпешибиз керек. Биз алдыга гана кадам ташташыбыз керек. Мына ушул мыйзамга сөзсүз түрдө өзгөртүү кирет деген терең ишенимдемин. Эгерде мыйзамга баягы өзгөртүү кирсе, ошол байкоочу кеңеш менен менеджменттин ортосунда бир конструктивдүү иштеше турган бир тутум болсо, анан Кудай буйрса ошол иш алдыга жылат деген ишенимдемин. Рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Парламентаризм сабактары көрсөтүүбүздө биз бүгүн Коомдук телерадио корпорациясынын байкоочу кеңешинин 5 жылдык мөөнөтү тууралуу жана ошондой эле коомдук КТРКнын келечеги, азыркы маселелери тууралуу сөз козгодук. Саламатта калыңыздар.